Имам Куртуби жанакы ичкиле жегиле андан кийин ысырап кылбагыла деген аяттарды чечмелеп атып, ал дагы айтат экен, ысырапкорчулук деп эсептелинет, тоюп турсаң деле үстүнө дагы тамак жей берсең дейт. Анткени тойгондун үстүнө дагы жей берген, анын үстүнө дагы жей берген тыюу салынган деп айтат. Ал эми Лукман болсо өзүнүн баласына осият берип атып айткан экен, ла такул шаб'ан фаука шаб'i. Тоюп турган болсоң үстүнө кайра жебегин дейт. А бизде кээде той бергенде, тойго барсаң биринчи, экинчи, үчүнчү, бешинчи, алтынчыга чейин тамак келе берет да. Балки мына ошол ысыраптыр. Убакыттын ысырабы биринчи ал жерде. Канча сааттап. Экинчи тамактын ысырабы, аны жейби желими өзү бир тамак менен эле адам тоет негизи. Ошо ашказандын 3төн 1 ошол эле жетиштүү, биринчиси эле. Анан экинчи, үчүнчү, төртүнчүсү балки бул ысырап болуп атат. Ошондон бул нерсеге дагы көңүл буралы. Баланча мындай бериптир, уят болуптур деген нерседен сиздер вообще коркпоңуздар. Кудайдын алдында кандай жооп берем дегенден коркуш керек. Биз ошону ойлонушубуз керек. Куру намыска алдыруунун кереги жок. Мына маркумду узатканда эмне деген ысырапкорчулуктар болуп атат. Ооруп калса дарылайын десе акча таппайт. Өлгөндөн кийин сойгонго жылкы табылат. Катар жылкылар табылып кетет, союлуп кетет, башка болуп кетет. Ошон тирүү кезинде жардамдашып туруп дарылап койсок жакшы болбойт беле? Мына ошондон бул нерсеге да эске алып коелу.